Гүлзин айым бирдиктүү терезеден мамлекеттик кызмат алган алгачкы жаран. Бул ирет жөлөк пул алуу үчүн документ растоо жеңил жана убакытты көп талап кылбады. Тийиштүү адистерден маалымдама катталган соң бирдиктүү тутум аркылуу электрондук жол менен министрликке жөнөтүлдү. Колунда жаш наристеси бар. Кезекке туруп бир маалым кат алыш үчүн кыйынчылыкка тушуккан жок. Бул процесс Санарип аймактын ийгиликтүү натыйжасы. Пособияга боюнча келгем, пособия турлоо боюнча. Мурдан нарака берака чуркап салык төккөн эмелерде кыйналчу элек. Азыр бир топ жакшырыптыр, баары бир жерден бүтүп. Бизге бала менен келгенде да кыйынчылыктар жок, баары жакшы болуп калыптыр, удобный. Ошо мурдагыдай кезек күтүү эмелер жок экен, баары бир жерден бүтүп калыптыр. Коррупцияны жоюу, баардыгы жөнөкөй элибизге ыңгайлуу шарт түзүү, жаңы заманда. Буну ачып алып эле жөнүндө бир жерде отурбасаңар дагы болду. Бүгүн кала мэри Талайбек Сарбашев өкмөттүн базасындагы жаңы түзүлгөн бирдиктүү терезе тутумунун ичмердүүлүгү менен таанышты. Жарандырга кызмат көрсөтүүдө эң алгач сылык мамиле керектигине токтолуп, ар бир адис Санариптин баскычтарын туура пайдалануусун айтты. Жергиликтүү башкаруу өкмөттөрдө жер берүү жана кызмат көрсөтүүдө наразычылыктар көп экендигин белгиледи. Жапалак аймагындагы жол четиндеги жерлерди ижарага берүүдө кылдаттык мамиле жасоо керектигин кошумчалады. Санариптин негизин түзгөн Санарип аймак долбооруна январь айына чейин толук өтүшүн тапшырды. Анан 20 жыл мурунку берилген аренда менен жүрө бербей, азыр бардыгы инфляция жүрүп атат. Elge тура түшүндүрүп, ошо жер салыктарын кеңешке алып сүйлөшүп, анан көтөрө турганын көтөрүш керек. Түшүрө турган салыктын түрлөрүн баягы элге оор келип пайда көрбөгөн салык түрлөрүн түшүрүш керек. Айлык өт деген ошону издеш керек. Каяктан акча таап, анан элди мына келсе, элдик жыйын болсо, талап жолду оңдоп бер, бала бакча салып бер, освещение коюп бер, тротуар жасатып бер. Өзүңөр элдик жыйынга катышып атпайсыңар. Каяктан жасаттабыз акча? Акча керек да. Жапалак айылында 31624 калк бар. Учурда 300 үй бүлөнүн чарбалык китепчеси электрондук базага киргизилди. Бирдиктүү терезеде салык, жер жана социалдык 6 кызмат көрсөтүлөт. Санарип аймактын аткарылышы үчүн шаардык мэриядан 750 000 сом акча коротулган. Баягы адамдын фамилиясын издеп эле пин-кодун тергенде автоматически баягы фамилия, аты жөнү бардык маалыматтар камтылат экен, чыгат экен да. Справка берүүдө, башка маалыматтарды берүүдө бир топ жеңилдиктер болот экен. Адамдар тейлөөнүн сапаты жакшырды десем жаңылышпайм. Себеби бир адамдын мурун бир жарым саат, 1 саат убакыт кетсе азыр в течение 5 минут, 10 минутта конкретно бүтүп атат да. Каланын жашоочуларына 2 калкты тейлөө борбору кызмат көрсөтөт. Эл жана ишкер муктаж болгон мамлекеттик мекемелерди 3 бирдиктүү терезе ачылган. Санарип аймак платформасынын бир тутум болгон коопсуз айыл дагы ишке кирет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Дайым отуруп атасыздар го? Биздер келип атабыз. Калкты баягы пособия, салыктарды, жер маселелери боюнча жана социалдык кызмат көрсөтүү боюнча ошо адистерибиз толук иштеп атат бул жерде. Президент Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп биз август айынан Санарип аймак системасына кирдик. Бүгүнкү күндө 300 үй бүлө киргизип алдык. 300 үй бүлөнү киргизип, ошонун менен иш алып баратабыз. Бул Санарип аймакка киргенибиздин эмеси эң жакшысы элде тейлөөдө убакытты көп камтыбайт экен. Жери, баягы канча салык төлөш керек. Бардык ушул базага киргенде бир эле пин-код неме тергенде адамдын иненияны чыга калат экен, биңдештирип, 300 адамды 300 үй бүлө киргизип алдык. Жалпы канча үй бүлө кожолук бар? Быйыл январга чейин киргизишке аракет кылабыз. Быйыл жыл аягына чейин бүтүрүшкө аракет кылабыз. Колунан бүтүрүп тездетиш керек. Буну быйыл жарлык да 2020 жылда мына аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды коргоо жылы деп. Бул президентибиз кабыл алып берген жарлык. Азыр баардыгы ушуга өтүп атабыз.
документ оборот ошо баардыгыбыз өтүп атабыз. Мэрия да өтүп атабыз. Баардыгы. Бул жарлыкты кала аткарышыбыз керек, тездетишибиз керек. Мына биз шарттарды полный түзүп беребиз. Берип атабыз баардыгын. Тура карталарга, жабдыктарына баардыгын ачып койдук. Эми силер толук кандуу өткөзүп, ушу ишти жүргүзүшүңөр керек да. Мурункудай болбош керек. Эл ар бир кабинетке барып жалдырап справка алыш үчүн айыл башчыга барып, анан айыл өкмөткө келип, белге келип, кабинетке кирип, жоопту катчыга кирип, анан бара болбош керек. Баардыгы керек болсо төлөй турган салыктарын азыр уюмда отуруп төлөй турган баардык шарттар болуш керек. Ар бир жара билиш керек. Бири көзөмөл болуш керек. Мына самарттештирүүнүн максаты ошол да. Коррупцияны жоюу. Баардыгы жөнөкөйлөтүү. Элибизге ыңгайлуу шарт түзүү. Жаңы заманда. Анан буну ачып алып эле жөн эле бул жерде отурбасаңар дагы болду. Элдер келет, жөн эле нерсе экен. Бул жарлык кала аткала. Ким жер салыгы? Жер адысы. Жер адысы. Сизби? Канча сулуу жер бар? Bizde neme boyunca akıtlı tırman nemesinin metresini boyunca sulu yerlerden 1170 hektar ülüş yerler, sulu yerlerimiz var. Ondan keyin 864 hektar icaralar yerleri var, arenda. 800 kança? 313 hektar bu sulu yerimiz. 864 hektar. Ava. Kançadan berip atasыңар гектарды ушуну 300? Hazır biz son yer sağlığı içinde 5900'den. 5900 сулуу жерлер. Бирок сиз башка райондордо сулуу жерлер канчадан берилип атат билесиз? Мында анализ кылдыңарбы? Biz Канчага чейин чыгып атат? malumatla atarız. Törekin ayının hükümetinde tevircelerde 15 bin, 20 bin akıl sistemi. Мен билем, мен область жетектеп турганда, 30 адырда, Арабанда bir гектар жер, сулуу жерлер 50 миңге чейин, 40 миңге чейин чыкканда, туурабы? Ошону бериш керек да. Biz Кайрадан акча менен өткөзүш керек ошо жерлерди тактап, канча жер бар ушуларды полный бардыгы. Анан бюджетти да ойлош керек да. Биздин негизги салыгыбыз ошодон көбөйөт. Жер салыгына, сулуу жерлерди ошо туура берип иштете турган адамдар бар, туурабы? Bizim Çağrı Kengeş'e sunuştayız. Salar bizge cer komisyası var, bekitip berse. Bekitip берет. Силер алып барышыңыз, мен былтыр келгенде сизге айткам да. Атайын жолукканда айткам, ушуну карап алган. Үй бүлөдө деле ата изденет да. Каяктан семейный бюджетти көбөйтүп, үй бүлөм кандай жашоосун жакшыртсам экен деп. Мына ушуларыбыз баардыгыбыз бир үй бүлөбүз да. Анан биз ошонун жолун издешибиз керек. Каяктан акча таап, анан биз местный самоуправление, жергиликтүү өзүн өзү башкарабыз. Өзүбүздү өзүбүз багып, өзүбүздү каржылашыбыз керек. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Каяктан акча табабыз да. Анан 20 жыл мурунку берилген аренда менен эле жүрө бербей, азыр баардыгы инфляция жүрүп атат. Элге туура түшүндүрүп, ошо жер салыктарын кеңешке алып кирип, сүйлөшүп, анан көтөрө турганын көтөрүш керек. Түшүрө турган салыктын түрлөрүн бар, элге оор келип пайда көрбөгөн салык түрлөрүн түшүрүш керек. Кээ мындай айыл чарбасына жараксыз жерлер болсо, жөн эле аренда алынат. Кыз үчүн баардык чыгып атпайбыз, көрүп атпайт, тек эле жапалакта. Бир адам канча гектар жерлерди ээлеп алды деп ызырчу интернетте де чыгып атасыңар. Ошонун баардыгын тартипке келтириш керек. Тартипке келтирүүнүн бир жолу ушул. Баардык санап эл басканда жапалакта канча мамлекеттин жери бар, канча сулуу жерибиз бар, канча суга айыл чарбасына арналбаган жерлер бар. Жатпай баардык жерлерибиз жатат. İşletken adam yok turar, şunun üstünde işletçi gerek. El de oylaşırız gerek de, özümüz demez, el de oylaş gerek. Kuday olsa bu yüzde av senatör olsa Gelgenizge bir yıl oldu. Ben gelgende de bultur, gelgende tapşırma bergem. Aylık öt degen, oşonu izleyiş gerek. Ayaktan akça talap, ana neydi? Buna gelse, eldik jıyıl bolsa, talap, joldan da ber, bala bakça salıp ber,
освещение коюп бер, тротуар жасатып бер. Өзүңөр элдик жыйынга катышып атпайсыңар. Каяктан жасатып атабыз акча? Акча керек да. Эл өкмөтүнө канча бир жылдык бюджети бар? Канча алып атасыңар? 1 миллион 1 миллион 800. Зарплата полный бар. Бизге уже Жалпы расходы бюджети канча? 1 миллион 800. жок, бизге Бер бөлүнгөн. бөлүнгөн ушул аренда, жер салыгы ушулардын баардыгын эмесин 1 миллион 800 миң. Биздин өзүбүздүн зарплата аппарат немеси 600 миң бар. 600 миң. Канча акча таап атасыңар азыр? Бизде просто ушул жер аренда жерден чыккан. Doğru, ошол азыр ошодон көбөйтүш керек. Өзү керек болсо айыл өкмөт керек келечекте бул эместер айыл өкмөт да мерен астында. Дотациядан чыгыш керек. Кандай мына жерлер турат баардыгы азыр берип атасыңар. Бизнеске алып келип атат. Ошолорду туура бериш керек да баардыгы. Канча деген мына карьерлерди берип атасыңар. Ошолордун арендаларын караш керек. Алар ошол карьерлерден миллиондогон акчалар таап атат да. Ошону караш керек, отуруп алып туруп. Кандай мен дагы берейин, дагы кош берейин акча макулбу? Керек ушуну бир жол, болгон бир айлык макулбуз бар. Анан мына жерди жакшыны жасатып туруп, кийин берки аймактык башкармалыктарды алып келип ушул жерде тез эмеге семинар өткөрүш керек. Бул жерде даярдалып бардыгында семинар өткөрүп, анан таза жакшы пайдалангыла баардык кабинеттериңерде мен билип турам азыр мына жерде кече жасалды, калганыңар баардыгы эме болсо ошолордогу оңдогула отуруп акчаны көбөйтүп жылына 2-ден 3-төн кабинет түшүп жасаш керек. Толук кандуу. Мен кирип келатканда баягы жерлерди караш керек. Ошончо жасаттылар анан баягында эптемне жасалган да. Үйүңөрдү кандай жасатасыңар? Үйдө ошондой күйгүлө иштеп аткан ишиңерге ошондой күйсөнөн жылыш болот да. Бизде мындай шашылыш болуп калды да. Шашылыш болсо дагы ошону жасагыла. Азыр болду дейм, шашылыш эмес. Кара оңдоп кемчиликтерди аткарабыз. ошондой болот. Үйдө деле карабай койсоң бир четинен урай берет. Ишканада деле ошондой. Күндө кичинеде бирден кабинет болсо да жасап бериш керек. Күндө өзгөрүп болуп турса, анан bir ayda, 2 ayda yerler gel, mına ayıl ökmet işte otat. Özüngörдүн ошо отурган жерлерде көчөнү карабага чыккыла азыр мен келип айтып көрдүм, бүт камокто темир контейнерлер тизиле баштады. Бул шаардын территориясында, шаарда алгыларын баардыгын тазалап отуруп, жер асты чыгып туруп, алгыла темир контейнер. Анан Ош шаарындай болуп каласыңар. Машина базарынын айланасында тамак нерсе деп баарын бизге чейин берип койгон экен да. Азыртан тазалатпасаңар мына жерлерде. Кийин бул жерлер бардак болуп кетет. Кийин кыйын болуп калат, оор болуп калат тазалатышка. Ол тыйын берип деле жатпайт алар. Алып тазалатып чыгып, бул шаардын территориясы көрүнөт. Темир контейнер, камок, бирөөлөр койдук баалар. Келечекте баардыгын азыр биз трансформация кылдырып атабыз жерде. Бүт овощной муниципалдык базарлар болот, заманбап болот. Баардык мөмөжемиш алгандар баягындай коляска менен кирип, аккуратно алып, кете турган шарттар түзүп беребиз. Азыр трансформация болсо, жолду кеңейтебиз эки жагын, жолду бербек элегине, жолдун чекесин батырып, токтом чыгартып бербек элегине. Бир дагы жерге. Келечеги бул жак заманбап, машина базарды да оңдойбуз. Нар жагынан ичинен жол ачабыз бардыгы. Пландар бар. Оштогу центральный мөмөжемиш базарды алып келебиз ушул жерге. Крытый баягы заманбап. Бул базар десең таштап койбойбуз. Модулдар коюлат. Ичинде аккуратно адамдар ак көйнөк кийип алып барып базарда жүрө турган супермаркеттерге кирип атышпа ошондой кылабыз. Машинасы менен бар стоянкада токтоп, колясканы алып кирип калаган мөмөжөшө. Аптой нар жака навестерди курабыз. Бул шарттар болот. Ошон үчүн жерди азыр өңүндө көздүн карагындай сакташ керек. Сатыш оңой акча керек. Мен силерден 1 квадрат метр жер дагы сурабайм. Силер да ошондой принципте болду. Жер бул элдин акысы. Жер саткан эч качан оңбойт. Отуруп ар бир квадрат метр жерди сактагыла. Азыр көрдүңөрбү убагында Кеңсайды ким ойлогон ошол жерде жер болот деп. Ошол машина базарынын тегеректерин ким ойлогон жерлер бардык шаарга азыр келатат. Ошон үчүн ар бир жерди сакташ керек. Айрыкча жер адысы. Отурбу? Канча жыл иштегениңизге? 3 жыл. 3 жыл болду. Канчага чыктыңыз? 58. 58-ге. Кудайым да узак жаш берсин. Бардык аркаңызда жаштар турушат. Ушуларга аксакалдык сөздү айтыш керек. Таза болойлу балдар.
таза иш кылайлы, таза кызмат кылайлы элге. Тем более жерди этият кылайлы, салыкты дагы этият кылайлы, салык топтогондорго. Бул салык элдин акысы болот да. Туура төктүртүп бардыгы, туура төктүртүш керек. Анан агадан эч ким жебеш керек. Кайра бюджетке түшүрүп ошону элге кызмат кылышыбыз. Бир жылда канча нерсе берип атабыз, жапалакка. Жолуңарды асфальттап берип атабыз. Бала бакчаларды салып берип атабыз. Ошо бардыгы бюджеттин акчасы, жергиликтүү бюджет. Мындайча айтканда ар жерден топтоп келип ошолорду жасатып атабыз да. Өзүңөрдүн топтогон акчаңарды карагыла. Айлык болот. Канча топтоп атасыңар, айлыгыңарда эмне иштер болуп атат, жергиликтүү бюджет нерсе. Анализ кылышыңар, элге ошону туура жеткизишиңер керек. Болуп аткан нерсе мамлекет тарабынан болуп аткан, жергиликтүү бийлик тарабынан болуп аткан иштерди жеткизишиңер керек. Анан өзүңөрчө бир мамлекеттин ичинде мамлекет, шаардын ичинде өзүнчө шаар болбой, туура иштеш керек баардык жерде. Biz 2019 жылдын октябрь айынан баштап дагы жер арендага берилекпиз. Анан салыктар жакшы болуп атат. Салыктардын баардыгы сошкондо турат. Мен булардын баарын эме айтасым, суу боюнча. Mesaj керек буларга. Булар госпиталь деп атат. Негизи экинчи этапта жакшы кабинетибиз бар эле, эме болсо карьяга берди, 5 жыл. Булар негизи өтүп калды. Биз эми кичине канчанчы чогуш өтөшүп, чогуш өтүп залга деген. Бюджет кабинет бюджет столовый деген кандай? Бирок өзүнчө бир эме бөлүшүп койгончу. Кабинетте болуш керек. Çay koyduğunda başka ölçü bir sinke kabinete koyulup bunlara şart tüzük verip koyulmuş. Şu zekalarında tefa emirleri dönüştürüp kimler oturup verdi? Burada bank oturup verdi. Bankta şimdi sular al boşa oturup aldım diye açar. Şunu yeter. İçinde benim nime kalsın, bitiriyoruz. Oturup